урматтуу мекендештер. КСДП Атамбаевсыз кыймылынын төрөгасы Сагынбек Абдрахманов Атамбаев партиянын банктагы каражаттарын толук өткөрүп бериши керек деген арыз билдирүүнү Улуттук банкына жөнөткөнүн айткан. Эми биз азыр билбейбиз да партиянын счетунда кайсы банкта счеттөрү бар экен. Ошондон биз Нацбанкка кат жазып атабыз официалдуу түрдө. Ошол счеттордун баарын тең заморозить эткиле депчи. Сведения бергиле. Себеби ал банктагы движениянын баары тең Абдрахманов Сагынбек Үмүтаевдин колу менен жылыш керек. Biz bugün günde bilmeyiz. Onun için biz Atambayev'ti съездге çakırganбыз. Gelip съездге отчетын берсин деп. Ревизионный комиссия отчетын берсин деп çakırганбыз. Атамбаев игнорирует этип келбей койгон болчу мынакей. Бирок Улуттук банктын төрөгасы эч кандай арыз түшө электигин биздин каналга айтып, түшкөн күндө да соттун чечими жок болсо Абдрахмановго эч бир маалымат берилбейт деп белгиледи. Жерде мен биринчиден бул арызды иши көрө элекмин да. Мен да көчө уктум, ушундай арыз болду депчи. Көчө бизге эч кандай арыз келген жок да. Мүмкүн почта менен же бүгүн эртең көрөк, анан ошо арыздын көрүп туруп, кандай документтер тиркеленген эмелер анан жооп беребиз. Мисал келип кетсең, сиздин счетторуңуз болсо, ага эч ким укуктуу эмес да. Бул соттун чечими менен гана токтотулуп же башкага өкмөткө берилеби же башкага берилеби, бул соттун чечими болуш керек да. Мамлекеттик органдар да кызык абалда калды. Себеби юстиция министрлиги жаңы СДБКга бардык шарттарды түзүп жаткан чакта Улуттук банк Абдрахмановго кыр көрсөткөндөй. Эми кандай нукка абал өзгөрөт жакында билинет.